Аны мен мектепте окуп жүргөндө анча-мынча аккордеон ойноп калчу элем. Анан искусство институтуна тапшырып, бал жетпей калып, анда мындай окууга өтүү бир аз татаалыраак беле, ушундай. Кыскасы, ал жерге окууга өтпөй калып, анан кайра айылга келип, айылда мектептен музыкадан мугалим жок экен, анан кайра мугалим болуп калгам. Жогорку окуу жайына өтпөй калып, кайра келип мектепке мугалим болуп калыш керек. Анан бир жыл ошол жерде мугалим болуп, биринчи класска баягы музыкадан сабактарды берип жүрүп, анан армияга кеткем. Аскер деңиз флотунда кызмат кылганмын Мурманскийде. Ал маалда бул морской пехота деп коет, ошондо бир часта жүрүп, анан кайтып келип, билим жок, окуган эмесмин, армиядан келгенмин. Алай элдик театрына барып, жок, Алайга элдик театрына эмес, Алайга Гүлчөгө эжем иштеп барып калып, анан эжем менен кошо мен чогуу барып, эжем санэпидстанцияда врач болуп иштейт эле, анан мен жанында жүргөм. Анан бекер жүрбөй ишке кир деп алып барып санэпидстанцияга ишке киргизип койгон. Дезинфектор болуп ишке киргем. Жана үйлөрдү мындай кылат эле го, дарылайт эле го, 5% хлор менен. Анан айда бир канча күн иштедим, бир 10 күн иштедим окшойт. Алайда Гүлчөдө театрдын эшиги ачык туруп туруп күндүзүз. Ошого киргим келип, анан кирип барсам, спектакль репетиция кылып атышыптыр. Эч ким жок залда. Кирип отуруп, карап отурам, мага кызык болуп атат да. Бир балда обед болду, обедке таркайбыз. Анан режиссер Токтогул Ажыбаев деген драматург ордунан туруп мени карап, "Эй балам, эмне отурасың?" деди да. "Жөн эле, көрүп отурам" дедим. "Эмне жакшы көрөсүңбү артист болуш?" деди. "Ооба. А эмне кылганды билесиң?" деди. "Азыр мына бала ойноп атканда ойноп берейинби?" дедим мен да. Мен да кызык экенмин, азыр ойноп көрсөмчү. Театр турса, а жерде бир бала бир ролду ойноп атат. Улам режиссер кайта ошону ойной албай атат да. Анан "Эмне билесиңби?" деди. "Ооба, байтан бери угуп отурдум" десем, "Чык ойно" деп туруп, артисттерди мурдагыдай ордуңарга тургула деп тургузуп коюп, мен ойноп атам да тигилер менен кошулупчу. Эми кандай ойнодум билбейм, кыскасы ойнодум да, ойносом. Анан режиссер жаап калды окшойт. "Дагы эмне билесиң?" деди. "Ырдайм" дедим. "Аккордеон чакыр аккордеонистти." "Деле өзүм ойнойм" десем, "Өзүң билесиң" деди. "Ооба" дедим. Алып ырдадым. "Сен даярдуу артист турбайсыңбы сен? Иштейсиң" деди. "Ооба" дедим. Эртең менен кел деди. Эртең менен барсам, анан заводделге алып кирип, "Мына баланы бизге жумушка алайлык. Бул актер дагы экен, ырчы дагы экен, аккомпаниатор экен." Макул да. Биринчи ишке мен Алай элдик театрына киргем. Баягы ишке кирип койгондон эжем айтты, "Мен иштебейм санэпидстанцияда" деди. "Эмнеге?" дейт. "Мен театрда иштейм" деп кыскасы ошондон театрга өтүп калдым. Ошентип менин чыгармачылык жолум биринчи Алай элдик театрынан башталган. Аппак кардай сүйүм бар, аппак кардай айгерим бар, ак сүйүмдү кабылау. Аппак кардай сүйүм бар, аппак кардай айгерим бар, ак сүйүмдү кабылау. Демек ошол адам өзүнүн эң башкы жашоодо ордун таба билүү, туура табуу да. Анан кээ бир өтө таланттуу ырчылар, таланттуу чыгармачыл адамдар бар да. Бирок олар кандайдыр бир себеп менен сахнага барбай калган, же бир чыгармачылыкта иштебей калган, башка кесипти аркалап калган. Жакшы бухгалтер, жакшы экономист, мүмкүн жакшы агроном, мүмкүн жакшы техник, инженер, бирок дайыма арман кылып жүрө берет да ичиндечи. Кап мен эгер сахнага чыгып калгам, мен мындай болот элем депчи. Ырдаса укмуш, сүйлөсө укмуш, бирок кылган кесиби башка да. Мен ошол адамдар өзүнүн ордундай тапкан эмес деп ойлойм да. Анан ошол эгерде мен дагы ошондой ордумду таппай калсам, мүмкүн башка бир кесипти аркалап калсам,
мен да мүмкін ошентип өкүнүп жүрөтөм да. Бирок мен азыр бүгүн Кудайга шүгүр менде андай өкүнүч жок. Мен ошол ким болушум, жашоодо кандай болуш керек экенин ордун тапканмын. Ошентип эсептейм, ошол жол менен басып келатам. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Анда Рахманлабов деген барбы? Мына. Бул баары бул жерде турбайбы? Сиз да иштегенсиз да жогору жакта турабы? İstegen. Матчы болуп, İstegen. Сиз да жегенсиз, билесизби? Жеген. Көзүң менен? А мен жемей қойғам. Жегенин көзүң менен? Көргім. Азыр деле көріп атам, жеп атам. Азыр да жейби? Сиз да сурабасыз, камаласыз, жүрүңүз. Жок, кыймылдаңыз. Мен қаншаттым бұға, жеме ұят болады десем, болмай жейді да. Ой, разық тұр. Жегенде дағы че, башын кастрюльға салып алып жейді. Көрдіңіз ғой кебеден? Мұның да жинді бі? Bu da çizdi de, Бұға міне oldu де? eşekten жығылған. Çoğun жинді екен, ha? Men қаншаттым бұларды, бұларды қызматқа қойышқа болмайды десем, болмай қойып düşіп қарабайсың ба. Sen жақсы бала екенсің, өкөз таныс болалım. Менің атым Абдулда, фамилия Миманқұл. Абдул Миманқұл? Siz de var? Siz қаншары баштыңыз сөйле? Қанша ақша алдыңыз? Ана қайырбай қойып шығып айтты. Қанша? Siz de cindisiz mi? Aylamayın tuğanlar, bizi cananına cindiler başkarıp gelgenmiş bu arada şeyin. Bütele cindi kapılar mı? Мен сатирасыз мен жашоомду элестете албайм да. Бул мен үчүн жок нерсе болуп калат эле эгерде мен бул жерге келбегенимде. Бул сатира, сахна менин жашоомдогу бардыгы ошол. Менин жашоом эмне, басып өткөн жолуң эмне, кимдер менен жашадың, кайсыл чөйрөдө болдуң десе, мен ушул сатира менен гана болдум. Башка эч нерсе менен болгон жокмун. Туура башка иштерди да ичинде жасап жүрдүм, бардык адамдарга окшоп. Бирок анын эң башкысы, мен өзүмдү ушул сатирадан гана билем да. Башка бизнес чөйрөсүндө да аралашып жүрдүм, бардык адамдарга окшоп. Башка бир немелерде мына депутат да болом деп көрдүм, шайлоолорго катышып 3 жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талап бердим. Бирок менин ордум барып сатирада да. Мен кече таң калганым, Украинадагы Зеленский деген куудул президент болуп калганы. Демек, ушул саясат, сатира бүгүнкү күндө өтө чоң бир бийиктикке чыкканы Зеленский президент болгонун далилденди да. А бул кандидатурасын койгондо мен айттым да, бирөө айтып калды, бир досторум, куудул да коюп алыптыр, сен бир коллегаң деди да. Мен айттым, ошол куудул президент болуп калса таң калбагым сен, мен койчу эми. Куудул качан президент болчу эле. Мен айттым, таң калбагын дедим да, таң калбагын. Себеби ал Зеленский деген бул шоумен адамдардын ар биринин жүрөгүнө кирип кеткен азыр. Бул Украинадагы бүт саясий погоданы, саясий багытты сахналаштырып жүрүп, элдер аны президент катары эле көрүп калган. Анан мурда бир кино тартпадыбы да? Зеленский кинодо президент болуп калат го Украина. Между прочим, 72% алган ошо кинодо дагычы. А кече жашоодо дагы 72% алды да. Анан демек ушул сатиранын орду бүгүн коомдо өтө чоң ролду ойнойт да. Бизде бир мындай норма болуп калды да. Канчалык көп жеп койсоң, ошончо жакшы да. Туура. Эгерде мен саясатка барып калсам, парламентке барып калсам, мисал үчүн да, ойлор. Эмнеден баштайбыз? Эгерде президент болуп калсам, эмнеден баштайм да? Муну реформа жасаган эч ким жок. Эмнеге реформа жасабайт? Эгерде биз мамлекеттин идеологиясын пропаганда кылабыз десек, анда идеологиянын өзү жок болсо. Так, анда бул маданият сарайлары, дом культуралар, театрлар, филармониялар. Филармония түшүнүктүү, филармония улуттун музыкасын очогу деп коелучу, ал бардык системада ошо боюнча калат. Театрлар. Бүгүн миңдеген армия театрына эмне иш кылып атканын эч ким билбейт. Алар мамлекетке кандай пайда алып келип атканын эч ким билбейт. Анан ушулардын бардыгын реформа жасаш үчүн башкача кылыш керек да. Муну башкача түп тамырынан өзгөртүп чыгыш керек. Токточу камчы, ишенген сенин кимиң бар. Мен сенден коркпоймун,
Menin da sendey inim var. Bilemin ata jurt, kayın jurtungdun kimdigin. Ak uyga tibegin, sen sekirip kirvegin. Menin da jamanı jinim var. Uk jinim kamçı, gerekpi menin jardamım. Türmöde olturup, düşündük okşoyt kalganın. Sekirip sen ötüp, alamın degen ak uydu. Men 6 yıl götüp, anan atışıp jürüp, akengden tartıp alganmın. Кудулдар мектеби жок Кыргызстанда. Аны эч ким даярдабайт. Окуу жайы жок кудулдарды окута турган. Анан ушундай бир мектеп балдарды чогултсам деп балдарды ар жерден көрүп жаш балдарды толтурат. Концерт коюп барган жерден келип калат жаш балдар. Ай мен сахнага чыгайын дедим эле, мен кудул болоюн дедим эле деп. Аларды карап жазып жүрүп анан бир 3 жыл буга даярдандым окшойт. Биринчи ат койдум. Эмне деген ат болуш керек? Анан Союз малында бар Чалкан, Тикенек деген бир журналдар болчу да. Ошолорду эстеп анан бешлик деп коелу. Группада 5 бала болот. Анан бешлик деген бул сая турган нерсе, бул сатира как раз ушул бир сынды айтканда ошентип айтылат деп анан ушундай негизи анан бешлик деп бул театрдын атын койдум. Аны биринчи укканда эмне деген бешлик, ушундай ат болот деп. Адамдарга бир жаңылыкты укканда кабыл ала бербейт да. Ал кийин азыр бешлик театр десе нормальный болуп калды, анда бул не нормальный болчу да, кандайдыр бир. Анан балдарды чогултуп отуруп ошо 2000-жылы бул группаны түзгөм. Мен анда ойлогом ушул 5 баланы бир даярдап чыгарсам, бир 5 жыл даярдап анан кой берем. Булар 5 жылда как институтты бүткөндө бүтөт да, анан кетишет, болду, бүттү. Анан башка ой жок болчу да. Бир муунга ушундай бир балдарды даярдап коеюн деп, анан ар жерден таланттуу балдарды чогултуп, анан бул Санжар, Талант, Рысбек, Тынар. 18 жыл, 19 жыл болуптур азыр бул театрдын ачылганына. Анан чыккан балдарды билесиң керек. Тынар жүрөт, Талант жүрөт, өзүнчө Санжар жүрөт, Рысбек жүрөт. Ошо биринчи выпускниктер да. Анан булардын аркасынан келип, кийинки муун келип алды. Биз деле иштейбиз дейт. Болуп турду анан 5 тапанды баларды койгом. Азыркы мына долбоорду иштеп аткандар ошо биз ошо тапандар. Анан кийин 5 айры деген группаны, анан кийин 5 авашка 5 кемпир деген кыска ушинтип бул өзүнчө эле бир мындай целый фабрика болуп калды, баягы кудулдар иштеп чыгара турган. Ошол бул анан бул балдарымдын орду табылды. Азыр мен булардын ийгиликтерине сүйүнүп отурам карап. Булар жасаган ар кандай нерсени ушул жерден үйрөнүп кеткен. Алар өздөрү да дайыма айтып жүрүшөт, ушул агайыбыздан чыкканбыз, ушул мектептен чыкканбыз деп. Андан сырткары бул сатираны көтөрүш үчүн бул 5 жылга чейин мен бир топ долбоорлорду өткөздүм. Биринчиси баягы уланып күлкү баяны сахнада кудулдар менен аялы деген бир проект жасадым. Бул ошондо Кыргызстандагы эң чоң кыргыз шоу бизнесиндеги бир бийиктик болгон да. Анан кийин бир кудул биринчи эл тараз элсинчи деген проект баштадым. Ал андан 5 бетер бир укмуш болгон. Бул эмне максатта коюлду? Бул ошо кудулдарды элге алып чыгып көрсөтүү максатында, элди чыгаруу. Мисалы үчүн ошол проекттен Назира Жетигенова деген кызды эч ким тааныбайт эле. Ошол проект өтүп, Мерген турган экөө бүт Кыргызстанга таанымал кудул болуп калышты бир күндө. Bir ayal менен жашап аткан экөөбүз гана. Чын. Кээде кучакташып алып ыйлайбыз. Кудайбыз түшүндүк Жамбылча жокпузбу деп. Чын жамбыл алганда жаман уялдыгы. Бирок бу калп айтып атат, мен элемин. Бул бир жолу попытка кылган. Досторумдун, замандаштарымда кандайдыр бир ички дүйнөсүн, тилин таап, ушул чоң конкурстарга бириктирет элем да. Азыр секретин айтайынбы, эми айтсам боло берет. Мурда муну айтпайт элем. Мисалы үчүн кудулдар аялдарым деген конкурсту өткөзүп атабыз. Анан күмөндөргө барам. Күмөндөр, мондой проект кылайын деп атам.
ушуну кандай кылсак болот? Вот сенин оюңча ушуну кандай кылганда туура болот? Десем ал айтат да, мындай болуш керек дейт, тигиндей жазам баардыгын жазам. Вот туура дейм, ушу сен айтканың туура. Ушундай немеде өткөзөйлүк, эми балдарга да бар айтайын дагы, анан ушунун тегерегинде биригейлик. Макул дейт. Абдулга барып айтам, кантип өткөзөбүз, сенин оюң боюнча айтсаң. Десем ал өзү билгенинче айтат. Жамбылга айтам, башкага айтам. Айтып койдум, анан проект башталды деп башталганда өзү айткан сунушту кантип ол өзү жокту айтканга болбойт да, ал анын ою да. Алардыкын сурап коюп, бирок өзүм билгендей кыла берем баарынчы. Мери мындай оңдоп койдум, бери мындай болуп калды деп туруп, бирок ушунун тегерегинде өтө берет да баардыгы. Баардыгы ойлойт, буну мен айттым деп, менин оюм боюнча болуп атат дейт, анан жакшы да алчы. Ушундай бир өзүнчө бир өзгөчөлүктөр бар баягыдай адамдарды бириктирүүнүн, баш коштуруп иштөөнүн. Ал мына саясатчылар деле, партиялар бирге алып эле кыйнала беришет да. Мен айтам, менен сурабайбы муну кандай экенин, мен айтып берем. Эми мына Рахманга бир акимчиликти берип койсо болобу эле? Же губернатор болсо да жарашмак да, тура. Жарашмак, эмнеге жарашпайт эле? Жарашат, эмнеге жарашат? Көрдүңбү? Бой десең бой бар, ой десең ой бар. Ооба. Таңач. Мага эмне жарашпайт экенин көрөсүңбү? Мына эт десең эт бар, бет десең бет бар. Жарашат? Сага. Мага деле жарашат. Сага жарашканыча. Микрофон уялып кетти. Микрофон салам салып атат, мага жүгүнүп атат. Агара жерге кел. Салманга жараша чуркасаң бола. Ниети жок. Жакет, муну иштен кетириш керек. Футболдо футболисттер поледе ойноп атканда тренерди көрүп калабыз го. Ордунан тура калып, башын кармап, отуруп, тияка барып, оюн бүткүчө ал өзүнчө эле жиндеп калат да, жактачы. Ал эчтеме кыла албайт да, ал сахна уже поледе тебип аткан футболистке эч нерсе деп таасир бере албайт да. Меники ошондой эле. Сахнага чыкканга чейин үйрөтүп, айтып, мындай кыл, мындан кийин сүйлөш керек, мына сөздөн кийин муну айтыш керек, мындан мындай болот деп баарын койдуңбу? Анан залга эл кирди, алар тияка чыккандан кийин эчтеме кыла албайсың да, аны ошол футболист жана тренер кандай болсо, ошол акыбалда карап отурасың да баягы. Бул өтө кыйын нерсе да. Өтө кыйын нерсе булчу. Өзүн эч ким тааныбаган бир балдарды мындай бүт элге таанытып, ушул бала куудул, ушул баланын өнөрү мындай деп жеткизиш, бул өтө кыйын нерсе. Мына азыркы тапандар, ушу сен айтып аткан тапандар азыр 18 жыл болду сахнага чыгып баштаганына, 18 жыл. Мен буларды бул жаш балдар деп айтам. 18 жылда булар эми жаңы муундун немелери, ушул сатиранын милдетин алганы, элдин көйгөйүн ушинтип күлкүгө өткөрүп чагылдырганы чоң сахнага келди. Булар эми ушу ишти аткарат деп 18 жылда балдарды айтып атам. Эми ушудан салыштырып көр, бул өнөрдү канча узак даярдаш керек экенчи. Кыргыз халкым замандаш туугандарым, биз айтпасак ким айтат мунун баарын. 60-тан ашкандан кийин любой эркегиң качагар болуп калат. Ар бир айдын 6-сы ынтымактын жарчысы. Ош шаарынын Бабыр театрында жапжаңы күлкүлөрүн тартуулайт. Чапка жок, чаппады да эмес. Шоу бизнестен акча табыш өтө байып кетиш бул мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Аны мен бул шоу бизнестен сырткардагы бизнес чөйрөсүнө аралашып жүрөм. Жана айтпадымбы? Мен вообще бул немеден бул жумуштан, бул шоу бизнестен кетейин деп жүрөм. Назарбаев деле кетпеди. 30 жылда. Мен 41 жылдан бери пок жеп жүрөм, мен кетейин дедим. Мына үйдө жатып алып Кытайдан алып келген 200 грамм стаканым бар. Ошо менен винодон уруп Абдулдагынан ичет, мен кызынан ичем да. Үйдө отурбайбы деп ойлоп атам да. Азыр эми мен
өндүрүш менен иштегенге аракет кылып атам. Азыр бүтүп эле калдык. Бир завод куруп, ташты иштете турган завод. Анан ошону иштеткенин атабыз. Буюрса жакында болот баардыгы. Бир компания менен биргеликте. Анан балдарга эмнеге өздөрүнө жанагынтип өткөзүп берип атамыз. Өздөрү жасасын, өздөрү билсин. Ушу бирге мен катышпайын да болсун деп атам. Мен ант берем, саясатты сындабайм. Андан көрө кой жөнүндө жазам. Миллион кыргыз тентип кетсе мекенден, ак үй жактан үндөр чыгат жыргаган. Таладагы койдой калган ээси жок, кыргызымды көрүп бүгүн кыйналам. Мен ант берем, саясатты сүйлөбөйм. Андан көрө уурулукту үйрөнөм. Кылмышкерлер бийлик жакта отурса, кылмыш кылбай үйдө турам эмнемен. Келесе олар гана уурдабайт бизде деп, кезегинде өкмөт башчы сүйлөгөн. Мандат деген калканы бар жашынган, мен ант берем, депутатка асылбайм. Көпчүлүгү сатып алган диплом, кээ бири чын, асыл ойлуу акылман. Чыган балдар чыкпай калып шайлоодон, добуштарың доллар болду сатылган. Биз кайда баратабыз деген китептин аты коюлганыр, ушул мигранттарга арнап жазганмын. Чиркелген вагондорду паровоз тартып алган, жүргүнчү кыргыздардын жүрөгү толгон арман, үмүттөр үзүлбөгөн шооланын нуру болуп, кыргыздар тарап барат тагдырдын кулу болуп. Кыска ушундай ыр менен башталган бул чоң чыгарма. Муну мен концерттен да окуп жүргөм. Бул көйдөн кыйкырыгы деген китеп бул элдин кыйкырыгы дейликпи? Бул кече шайлоонун астында жаздым элем. Баары билип айтпай жүргөн сыр кылып, мен силерге айтам дастан ыр кылып. Жамгыр болуп төгүлбөсөм бүгүн мен, жүдөп турам жүрөктөн жаш кылгырып. Узун түндө уйку бербей кыйнаган, бул көөдөндөн жарып чыккан кыйкырык. Ызы чуудан чаң көтөргөн куюндай, балким калар менин үнүм угулбай. Акыл калчап азаматтар уккула акыйлашып ажоолукка жулунбай, кыл чайнашып кыргын башка түссө да келген дайым сөз чындан бузулбай. Айтылган сөз чептей болуп сызылган, сөзгө сынган чапкан чөптөй кыйылган, сөз асылы көзөп өтүп мезгилди кылымдардын кыйрынан угулган, көрө элекмин, уга элекмин бирөөнүн айткан сөзүн мойнуна алып жыгылган. Сөз берилет жетиш үчүн мандатка, сөз сүйлөнөт сойгуланып ар башка, сөз атасы бир өлбөстөн миң өлүп сөздөр калат аткарылбай ар жакта. Сөз бермети аралашып булганып, сөз сасыган курал болду кармашта. Баатыр болуп өз-өзүнчө кол курап, баш мыйзамга түкүргөндөр олтурат. Байкуш элдин көз жашынан чогулткан, байлыктарды чөнтөктөргө толтурат, кыйындарын качан эсин жыят деп кыйнаган бир жүрөгүмдө ой турат. Жетет толду чыдам сабыр шөйчөгү, жер көз кылып тепсиңер өлкөмү, уумат кетип таштандыга айланып өчкөн бүгүн ала тоомдун көркөмү, баштагыдай нурун чачпай бозорот, байкап көрчү жылдыздарды көктөгү. Диндин келип агымдары кайдагы, кыргыз азыр кыргыз эмес баштагы. Мечит эмес чиркөөлөрдөн чокунтуп, бир топторун динсиз кылып таштады. Ынтымакты ичибизден жоготуп, имандын бүт чыгып жатат майканып. Бул кыскасы бул китепте ушул 200 куплеттен турат ушул чыгарма. Көйдөн кыйкырыгы деп аталат. Бүт Кыргызстандын болуп аткан орчундуун маселелерди өзүмдүн көз карашымды жазганга аракет кылгам. Бул Кумтөр боюнча, бул ошол эле Батукаев боюнча кызыл килеммен учуп кеткен, чечилбей жаткан чек аралар жөнүндө. Эң башкысы 1 миллион мигрант Кыргызстандан чыгып кеткен балдар кыздардын тагдыры жөнүндө. Ошон үчүн буну көйдөн кыйкырыгы деп койдум. Мен 3 уулу 3 кызым бар. Эң чоң уулум Бишкекте турат. Өзүнүн кичинекей бир компаниясы бар, ошо менен иштеп. Анан кийинки уулум Каныбек. Ал сахнада жүрөт. Балдардын бирөөсү атасынын жолун баскан жол менен басат экен. Анан кичинекей уулум Дастан, ал азыр ушу Катарда иштеп жүрөт, Дохада. Ал сатираны аябай жакшы билет, мындай аналитика жүргүзүп, ким туура
туура эмес ойноп атат, кандай болуш керек, акесинин ойногонда кайсы жерде туура эместер болгонун туура айтат. Кыздарым болсо турмушка чыккан бардыгы. Ал бир 12 неберем бар. 13, 12 ушунча. Мен көбүнчө аттарын билбей калам, эсиме чыгып калат. Себеби балдар туулганды угуп калам, анан басканын, анан мен дайыма эле гастролдо жүрөм, анан көрбөйм анан. Бирок таң кала беришет, азыр сүйлөй элек неберем чоң атанганы сүрөтүн таап көрсөтөт, мына дейт. Ошондой болор эми, ар ким өзүнүн жолунда. Мен ич балдарыма муну жаса, муну жасаба, мындай болушуң керек деп бир неме кылган жок. Ким кандай адам болгусу келсе, кандай калыптанса, мен эч кимсин сен окууга бар, окушуң керек. Мен дары мектепте окуп атканда ушу дастанды 6 класс, 5 классты бүтүп, орус мектепте окуду. Ал жалаң 5 мен окуганды билбейт экен. Жөн эле поведение, өзүңдүн алып жүргөнүң, кылып аткан ишиң, жашоодо жасап аткан нерсең буга показатель болуш керек да. Мен багы этажда жашап жүрдүм да. Анан жаш чоңойгон сайын багы этаждын ичинде кичине кысылып каласыңбы, жерге жакын болгуң келип калабы. Анан ал үйдү сатып, мына Мирада турчум. Мына бул резиденция, мына Ош Ордо деп коет. Ушул жерден ушул жер сатылып аткан экен, бу жерди алып, анан бу жерде турган бардык немелердин баарын бузуп салып, анан башкадан өзүм каалагандай проекттер өтүп, анан жасадым. Анан бул бактар ошо мурда эле бар эле, мен алгам деле. Бул үйдүн аркы үйдүн уландысы эле, анан ошолор сатканы койгон экен. Анан мага биринчи эле жакканы бул бак шак болду да бу жерденчи. Анан бул 10 жылдык болуп калган экен, азыр 15 жылдык болуп калды. Уулум айтат, кичине уулум, башка жерден албайлыбы дейт. Ай балам, башка жерден алып, анан мен бак отургузуп, бак мынанча болуп чоңоюп, буча канча жыл өтөт дагы? 15 жыл өтөт экен да. Мен 15 жылдан канчага чыгып калам? Кудай өмүр берсе. Мен азыр отургум келет бактын ичинде, салкында. Деп анан алып, ушун жасап, проект өтөт, анан жасадык. Биринчи буякты салганмын. Бул жак ошол жана сауна, анан буякта комната отдых, бул болсо менин рабочий кабинетим. Бул летний кухня деп коелук эшикте. Анан үйдү бул гараждар бул эми ушундай. Бул үйдү сыртын бүтө элекпиз эми, ичин бүтүп калганбыз, буюрсаң да бүтөбүз. Анан өзүң колуң менен өзүң каалагандай жасаганда жакшы экен да. Ошон үчүн бул жерде ар бир турган нерсенин бардыгын кемпириме көз пландаштырып, анан бактарды, жүзүмдөрдү булардын баарын коюп, кандайдыр бир мындай шарт түзгөнгө аракет кылдык, өзүбүзгө жага турган.